Ortak ayrılığında kısa presengide cümleleri Kur'an okuysun. Atamdan gitebin, apam amanat kılıp çağıralım dep kança hareket kılıp жүрүp ошо Кулбараков автомобиль макебиз ошонун жардамы менен 580 миллиард кылып чыгарды эле убагында ошо аманатын аткарып элдерге таратып берем деп жүрүп көзөтүп кетти эле.
Андан бери ошо канча убакыт өттү, апамдын аманатын аткара албай жүрдү элек. Мына ошо бүгүн аманатын аткарып, атамдын кабинетин ачтык. Апамдын сулуулар конкурсун жарыяладык. Ошо атамдын китебин элдерге таратып, Кудайым буйрса ошо апамдын аманатын толугу менен аткарууга аракет кылып жатабыз. Жана ошо апамдын бүтпөй калган боз үйү бар эле, ошо боз үйүн жасап бүтүрдүк. Ошо арбагы ыраазы болсун. Колубуздан келишинче ошо ата-энебиздин арбагынын сыйлаганыбыздан ата-энебиз үчүн баардык аракетин, аманаттарын аткарууга аракет кылып жатабыз. Келип берген элдердин баардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Айнаш Сапаралиева 1949 жылы 31 декабрда Жумга районунун Чаек айылында туулган. 1971 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүрүп, 1973 жылдан 1996 жылга чейин Кыргыз мамлекеттик тарыхый музейинде улуу илимий кызматкери болуп, этнография илими боюнча кыргыздын турмушун, тарыхын изилдеп жана көргөзмөлөрдү даярдап көрсөтүп келген. Өзгөчө көргөзмөлөрдүн ичинен Франциянын Сежюз, Селамбер, Гавр, Кан, Ле-Ман шаарында болгон көргөзмөлөрдүн жабылышы Айнаш Сапаралиевага милдеттендирилген. Ал көргөзмөдө 217 экспонат 3000 кг салмакта 23 ящикке салынып, ошол кездеги сом менен 115 000 сомдук буюмдарды толук алып келген. Францияга барган мезгил өтө жемиштүү болуп, ошол көргөзмө чыгармачылык иштери боюнча 2 китеп, 1 журнал, 1 комплект открыткага сүрөттөрү чыккан. 1978 жылы Кочкордун музейи ачылганда 1800 этнографиялык экспонаттарды КПК негизги китептерине түшүргөн. 1998 жылдан 2014 жылга чейин Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейинде директор болуп иштеди. Жумгал районунун тарыхый этнографиялык музейинде Жумгал районунун тарыхы, белгилүү инсандар жана ар тараптуу темада көптөгөн көргөзмөлөрдү ачты. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин бир нече грамотасын, Өзбек Республикасынын грамотасын жана маданияттын мыкты кызматкери деген наамды алган. 2017 жылы 22 октябрда дүйнө салып, артында уулу Эрмек, кыздары Бактыгүл, Элнура, Жылдыз жана неберелери калды.
ошондой эле бүгүнкү кеченин жалпы күйөрмандары кош келиңиздер. Аял болуп, сулуу болбоо, табиятты алдоо менен барабар. Турмуштун ачуу таттуусун көрүп, чыйрала берсин. Туягы ташка салса кетилер, сууга салса жетилер деген ойдо. Уулун эч убакта аябаса да, кызын аз күндүк коногум, алтындын сынагы, шайынын кыйыгы деп, бөркүнүн төбөсүнө үкү кадап, бапесте өстүргөн. Атын алчыланта бастырган ала көйдөн жигиттин суук көзүнөн жазгыра жеңелери калкалаган. Анткени өмүргө асыл перзент берген эне ар дайым урмат сыйга татыктуу. Эмесе бүгүн маданияттын мыкты кызматкери, мээримдүү эне, ажарлуу айым, тарыхта өз изин калтырган Сапаралиева Айнаш Нурдиновнанын жаркын элесине арналган Соңкөл ханышасы айымдар сынагын ачык деп жарыялайбыз. Анда алгачкы куттуктоо сөздү Жумгал райондук Маданият бөлүмүнүн башчысы Ысранов Токтобек Баркалбасовичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Дагы бир жолу биздин Маданият сарайыбызга кош келипсиздер. Өмүр бизден өтүп кетсе, эмгектен эскерсин дейт. Мынакей эртеден бери биздин Ысакалы Айдаралиева атабыз боюнча, Айнаш Сапаралиева эжекебиз боюнча ушунчалык абдан чоң жакшы сөздөр айтылып атат. Чындыгында бул адамдар тарыхта өзүнүн изин калтырып кеткен мыкты адамдар болгон экен. Мына бир эле Жумгал вальсы деген чыгарманы айтсак, кандай жогорку деңгээлде аткарылып, азыркы күндө Жумгалдын гимни болуп аткарылып келаткандыгын баардыгыбыз билебиз. Ал эми Айнаш эжекебиз менен аз болсо дагы иштешип калган адам катары эртеден бери Айнаш эженин эмне кылып, кандай басып турганын, сүйлөгөнүн, иштегенин, ишке болгон баардык аракетин ушунчалык көрүп, көзгө элестетип, музейге болгон кызматын элестетип отургандагыбыз. Албетте, ушундай иштин баардыгын тең алдына карай сүрүп, ата-энеси үчүн ушундай чоң ишти жасап аткан бүгүнкү уул кыздарына, Эрмек мырзага чынында рахмат айтышыбыз керек. Ар дайым ата-энени баалыган ушундай ар бириңиздерде балдар болсун дейли. Жанагы Ысакалы атанын ырында айтылгандай, жаман айтпай жакшы жок, артыңда калса ыйларың дегендей, ар дайым ушу ар бирибизде ушундай жакшы балдар боло берсин, ата-энени даңктаган, көтөргөн, бийиктеткен. Эрмек мырзадан ушундай сунуш түштү, Жумгалда бир конкурс уюштуралы, кандай кылсак болот деген сунуш түштү. Мына ошол менен биз кеңешип отуруп, Соңкөл ханышасы деген айымдар арасында, анын ичинде 20 жаштан 35 жашка чейинки айымдар арасында конкурс уюштуралы деп сүйлөшүп чечилген. Мына ошону баардыгын тең бүгүн эжелери менен биргеликте баардыгын демөөрчүлүгүн өзүнүн мойнуна алып, ушул апамдын аты үчүн, атамдын аты үчүн деп ушундай чоң кызмат кылып аткан Эрмек мырзага жана биздин эжекелерибизге чоң рахмат айтканга уруксат этиңиздер. Анан албетте түрүлөр арбак ыраазы болбойн, түрүнүн иши алга жылбайт деп коет. Арбактары ыраазы болсун. Эрмек мырза, мындан да өркүнүң өсө берсин. Кудай жолуңду ар дайым шыдыр кылсын. Сен барктагандай, сен ата-энени канчалык барктап атсаң, сен да Кудай буйруса ишиң алга жылып, сенин да ишиң баркталган жакшы жигиттерден, кыргыздын жүгүн көтөргөн мыкты жигиттерден боло беришиңер тилектешмин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүнкү конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Атамдан эле. Анан эми могу жерде энелерге дейт. Энелер ырыс чачкан ыйык булак. Агышат адамзаттын атын улап. Колунда бакыт бешик терметкени, балбылдап караң күйдө күйгөн чырак деп. Атаң 70ке чыкса дагы ата-энесин аябай эскерчи. Атасы 3 айында өлүптүр. Энеси 3 жашында өлүптүр. Анан ушуларга эмгек кылбай калдым дечи да.
Атам энем кайдасыңар таппадым, көрбөдүңөр көз жашымдын акканын, атаганат жок дегенде бирөөңө кий деп чапан жаппадым. Өмүр бою карыздармын силерге, жедире албай алатонун акнанын. Көрдүңөрбү? Силер азыр баласыңар. Атаң 70-тен ашып кеткенде дагы атам, энем дечи. Силер эне атаны сыйлаган жакшы балдар болгула. Bakın menin almaş kız baktım, merimin töktüm, erkelep östüm, arnasam deymin asılım sözdüm, merimin töktüm, erkelep östüm, arnasam deymin hasılım sözdün. Dilerim dilep durmuşka sürüp, öksügön gezde özüngsün terek, emekem günüm boy jettim bugün, alayım kolgo ata jurtçugün. Apa kemenin ak bata bergin, bolgun dep kızı kırgız elinden. Apa kemenin ak bata bergin, bolgun dep kızı kırgız elinden. Düşüktün kaçpayım, emgegin aktayım, nasatın akıl, jüröktö saktayım. Beşim benim, örüşüm benim, ıyıktan ıyık, kol tebes çebim, güldügün bakçam, güldügün dastan, men üçün apam, kınay jer asman. Güldügün bakçam, güldügün dastan, men üçün apam, kınay jer asman, kınay jer asman. Рахмат барыңарға, жақсылық болсын. Биылғы 2015 жылда барыңардың үйіңізде жақсылық болсын.
Ушуну жашаган балдарыма рахмат, ыраазымын, аман болуңуздар. Амин. Бул дүйнөдө ата энелердин эң эле кубанычы бул элим, жерим жана балдарыбыз экен. Мен балдар жөнүндө жолдошумдун бирин айтып коеюн. Балаким, үйүң сенин түптөгөн, бактың сенин бүтпөгөн. Баа жетпеген байлыгың башка жакта күтпөгөн. Тууң бел кылар, тууганда бел кылар, чачылганың дийнарың, чаркайланып сыйларың. Жаман айтпай жакшы жок, жашооң бүтсө ыйларың деп. Келечегиң үмүтүндө ушу балдардан биздин үмүтүбүз аябай чоң. Ар бир балдарыбыз элибизге керектүү балдар болуп, акылдуу, эстүү, заманга керек балдар болсун деп ойлойм. Элесиң элдин эсинде, эскерип бүгүн турабыз, артыңда калган балдарың, ардайым турат эскерип. Эл журтуңдун эсинде, элесиң калды эстелип. Аны эмес алдыңыздарда Калгакиев атындагы музыкалык драма театрынын актрисасы Фарида Шыгаева «Жумгал вальсы». Çok rahmat, çok rahmat. Бар bir jonga seni min ay
Рахмат, Çok rahmet.